Кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркова Чынара Жакпековна. Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы К, П тыбыштарынын өзгөрүп айтылышы. Буга чейин биз силердин эсиңерге салып кетейин. Буга чейин мен үнсүз тыбыштар, үндүү тыбыштар жөнүндө маалымат алгансыңар. Тыбыштар деп эмнени айтабыз? Тамга деп эмнени айтабыз? Кыргыз тилинде канча үндүү тыбыш бар, канча үнсүз тыбыш бар экенин билесиңер балдар. Бүгүнкү анда балдар, бүгүнкү сабактын максаты менен таанышалы. Бүгүнкү сабакта биз эмнелерди билебиз? Сүйлөм ичинде каткалаң жумшак үнсүздөрдү табабыз балдар. К, П тыбыштары Г, Б тыбыштарда эмне үчүн өзгөрүп кетери жөнүндө маалымат алабыз. Текст угу менен тексттин ичинен тыбыштардын өзгөрүүлөрүн байкайбыз балдар. Биринчи сүйлөм ичинде каткалаң жумшак үнсүздөрдү таба алабыз деп атпайбы? Бул боюнча азыр мен силерге үнсүз тыбыштар жөнүндө дагы бир жолу маалымат берип кетем балдар. Анан ушул маалымат боюнча анан К, П тыбыштары кандай болуп өзгөрөрүн билебиз. Анан биз сабакка көңүл бурабыз. Сүрөттү карагыла балдар. Сүрөттөн биз эмнени көрүп турабыз? Эмне себептен дарак турат, эмне себептен тарак турат? Мына карагыла балдар. Атайын балып чыктым. Мына Д, Т, мына бул жерде Д, Р, К, А үндүү тыбыш, К үнсүз, Т үнсүз, үндүү. Мына үнсүз, үндүү тыбыштар жөнүндө маалымат алып бир жолу байкап алгыла балдар. Сүрөттөн эмнени көрүп атабыз? Карагыла. Бак, парк, мына Б, П. Мына Б, П. Жумшак Б тыбышы кээде каткалаң Пга да өтүп кетет экен. Так, анан ары балдар. Гүл, күз деп турат. Мына сүрөттөн аябай сонун гүлдү көрүп атабыз балдар. Күз мезгилин көрүп атабыз. Аябагандай кооз. Мына бул жерде үнсүздөр Г, үндүү тыбыш Ү, үнсүз тыбыш Л, бул жерде каткалаң К, үндүү Ү и З тыбышын көрүп атабыз. Булар тыбыштар жөнүндө жалпы маалымат берип атам силерге балдар. Эсиңерге салып атабыз. Вагон, В үнсүз, А үндүү, Г үнсүз, О үндүү, Н үнсүз. Фонтан, мынакей бул жерде да карагыла өзүңөр. Азаматсыңар эгер тапсаңар балдар. Эсиңерге түштү болуш керек. Өтүлгөн тема боюнча. Бул жерден көңүл бургула балдар. Жаз мезгили. Жаз мезгили канча тыбыштан туруп атат? 3 тыбыштан туруп атат. Кандай тыбыштардан туруп атат? Үнсүз, үндүү, үнсүз тыбыштардан түзүлдү. Бул жерде да шар үнсүз, үндүү, үнсүз тыбыштардан түзүлдү. Бул мынакей зонтик, самолет дейт. Бул жерде дагы 1, 2, 3, 4, 5, 6 тамга 6 тыбыш бар. Үнсүз тыбыштар З, үндүү О, үнсүз Н, Т үнсүз, И үндүү, К үнсүз. Самолет, мынакей балдар. Ушуну биздин сөздөрүбүздүн эмнеден түзүлөт экен? Тыбыштардан куралат дагы. Ал тыбыштар үндүү, үнсүз тыбыштардан түзүлөт экен балдар. Эми карагыла. Бүгүнкү темага аябагандай көңүл бурганга аракет жасагыла балдар. Айрым учурларда К жана П каткалаң тыбыштары менен аяктаган уңгуларга мүчө уланганда Г жана Б жумшак тыбыштарга өтүп айтылат жана жазылат. Бул жерден мен силерге эмнеге басым койгум келип атат? Уңгуларга. Уңгу мүчө деген билебиз. Сөздүн маани берген бөлүгү уңгуларга мүчө уланганда Г, Б жумшак тыбыштарга өтүп айтылат жана жазылат. Бул жерде К тыбышы каткалаң болсо, мүчө уланганда бул К тыбышы Г тыбышына өтүп жазылып калат экен. Ал эми П тыбышы ошол уңгуга мүчө уланганда Б тыбышына өтүп кетет экен. Мисалы карагыла. Калпак деген уңгуда туруп атат. Мынакей К. Аякты тыбышы каткалаң К тыбышы болду. Эми карагыла. Буга гым мүчөсү уланды. Калпагым. Биз калпакым деп жаза албайбыз. Анткени уңгуга жараша мүчө эмне болот?
өзгөрөт. Калпагым. К дыбышы бул жерде жумшак Г дыбышына өттү. Бул жерде топ П дыбышы жумшак Бга өттү. Тобу. Мынакей балдар, көңүл бургула. Ошондо биз К, Г, П, Б дыбыштары кайсыл учурда өзгөрүп кетет экен? Уңгуга мүчө уланган учурда мүчөгө жараша уңгудагы акыркы тыбыштар, каткалаң тыбыштар жумшак үнсүзгө өтүп кетет экен. Түшүнүктүү болуш керек. Азыр биз бир нече көнүгүүлөрдү иштөө менен буларды билебиз, дагы кененирээк маалымат алабыз балдар. Мынакей азыр эле айтып кеттим. Эмнени көрүп турабыз сүрөттөн биз? Калпак көрүп атабыз. Калпак кадимки эле ар бир кыргыз эркек балдары эмне кийет? Аталарыңар, таятаңар, байкелериңер, силер калпак кийесиңер. Бул кыргыздын улуттук баш кийими балдар. Эми карагыла, калпак. Калпак. Ал калпак кийди деп койсок, ал эми бул жерде биз башкача мааниде айта турган болсок, К калпак, Г өттү калпагым. Эми балдар ушуга эле сүйлөм түзүп көрөлүчү. Кайсыл учурда калпагым деп кайсы сүйлөм түзгөндө бизде К дыбышы Г дыбышына өтүп кетет. Көңүл бурабыз. Сүйлөм түзгөнгө аракет кылгыла. Эгер кимде ким түзгөн болсо азаматсыңар. Карагыла. Менин сатып алган калпагым мага абдан жакты. Бул жерде ким? Менин сатып алган калпагым мага абдан жакты. Бул жерден биз эмне кылдык? Кым мүчөсү К каткалаң К Г дыбышына жумшак болуп өтүп кетти. Мына ушундай кылып сүйлөм кайсыл учурда кандай болуп өзгөргөнгө түзүлөт экенин байкагыла балдар. Анан ары топ. Бул жерде да П турат, уңгу түрүндө турат, топ. Сөздүн маани берилген бөлүгү уңгу болот, балдар. Тобум. Карагыла, тобум дейт. Тобум. Буга да сүйлөм түзгөнгө аракет жасагыла балдар. Көргүлөчү. Сүйлөм түзө алат бекенбиз биз. Бүгүн менин тобум жарылып калды дейт. Бүгүн менин тобум жарылып калды. Тапкыла балдар. Кайсыл жерде П дыбышы Б дыбышына өзгөрүп кетти? Табабыз сүйлөм ичинен. Азаматсыңар. Аябай жакшы. Азамат. Эми анан ары. Эмнени көрүп турабыз бул жерде? Кадимки эле мектеп, биз мектепке эмнеге үчүн барабыз? Мектепке биз билим алыш үчүн барабыз. Мынакей мектепте балдар, окуучулар. Эми карагыла. Мектеп оңгусу мектеп деп турат. Бул жерде кайсы П дыбышы каерден өзгөрдү? Балдар ойлонойкчу. Буга чейин да иштебедик бек көнүгү. Балдар карагыла. Мектеп П дыбышы Б дыбышына өзгөрдү балдар. Менин мектебим чоң. Сүйлөмдө түзүп койдук балдар. Кимде иштептериңерди жазсаңар болот. Менин мектебим чоң. Мектебим Б дыбышы эмне болду? Өзгөрдү балдар. Б. Терек. Терек бизди айлана тегерекке, айлана чөйрөбүзгө аябагандай таза аба берип турат, биздин таза берип турган. Терек оңгусу мүчөсү ким? Ошондо бул жерде кайсы дыбыш өзгөрдү? К дыбышы Г дыбышына өттү балдар. Көрдүңөр, Менин сүйүктүү терегим. Табабыз сүйлөм ичинен. Кайсы дыбышта өзгөрүү болду? Оңгу мүчөгө ажыратабыз дагы табабыз. Азаматсыңар балдар. Г дыбышына өзгөрдү. Эми силерге бир нече сөз бердим бул жерден балдар. Бул жерден силер эмне кылышыңар керек? Карагыла, бул жерде биринчи сөздөрдө мен алдын чийип койдум. Кийинки сөздөрдө ушуну тапканга аракет жасап аласыңар. Кулак, оңгусу, кулакты,
Кайсыл жерде өзгөрүү кетти уңгуга мүчө жалганганда? Кулакка, кулагы, кулагым. Карагыла балдар. Кулак уңгусу, кулакты, т мүчөсү, к тыбышы, к үнсүз ошолмойдон калды, өзгөргөн жок. Кулакка, к тыбышы өзгөрбөстөн ошолмойдон калды. Кулагы, г тыбышы эмне болду? Өзгөрбөстөн калды. Өзгөрдү же өзгөргөн жок? Өзгөрдү балдар, карагыла. Кулак, кулагы, к каткалаң г тыбышына өттү. Кулагым, г тыбына. Бул жерде к дагы г тыбышына өттү. Кулак, кулагым. Түшүнүктүү болуш керек, балдар. Анан кийинкисин өзүңөр гана ойлонуп көргүлөчү. Көңүл бурабыз, ойлонобуз. Кайсыл жерде өзгөрүү болду? Жомок, жомоктор, жомокчу, жомогу, жомогум. Г. Окей. Мына 3 сөздө өзгөрүү болгон жок. Жомок деген уңгусу, жомоктор, жомокчу, жомок. Г менен г бул жерде өзгөрүүгө учурады, балдар. Анан ары кеттик, балдар. Көңүл бургула, тапсаңар азаматсыңар. Таптыңар болуш керек, карагыла. Кап, каптар, капты, капка, кабым, кабың. Кайсыл жерде өзгөрүү болду? П тыбышы. Кап деген уңгусу, п үнсүз, кайсыл жерде өзгөрдү? Кабың, кабың. П тыбышы, б тыбышына мүчөгө жарашка өзгөрүп кетти, балдар. Түшүнүктүү болдуго деп ойлойм силерди. Анан ары теп, тепти, тепкич, тептир, теппе, тебиш. Кайсыл жерде өзгөрдү? Теп уңгусу, карагыла. Тепти, ти мүчөсү, өзгөрүү болгон жок. Тепкич, кич мүчөсү, өзгөрүү болгон жок. Тептир, тир мүчөсү, п деген үнсүз тыбыш ошолмойдон калды. Бул жерде теппе, п тыбышы ошолмойдон калды, үнсүз тыбыш. Бул жерде тебиш, п тыбышы б тыбышына мүчөгө жараша өзгөрдү. П тыбышы эмнеге өттү? Б тыбышына өзгөрдү, балдар. Бул мүчөгө жараша өзгөрүүгө учурады. Ошондо уңгуга мүчө жалганган учурда мүчөгө жараша п тыбышы б тыбышына, к тыбышы г тыбышына өзгөрүүгө учурайт экен, балдар. Түшүнсөңөр азаматсыңар. Эми, балдар, биз өткөн сабакта Чыңгыз Айтматовдун Акеме деген повесинен Буг эне жомогун окуп аткан болчук. Эми силерге бул Буг эне жомогу боюнча өткөн сабакта баштаганбыз. Өткөн сабакта мен Буг эне жомогунан айтып бергемде, илгери кыргыздар Инисай деген жерде жашаган. Анан ошол жерден алардын Күлчө деген баатыр өлүп калып, анан ошол учурда, ошол кезде дейт, айтышат, эгерде бир уруунун башчысы же бир уруунун баатыры өлсө, душмандар бири-бирине ошол заманда кол салган эмес дейт. Бирок дейт, ошол учурда жанагы кыргыздарды жок кылам деген душман дейт, ошо өздөрүнүн баатырын өлүп дейт, аза күтүп отурган кезде эмне кылды дейт, кыргыздарга кол салып, анан кыргыздардын баардыгын тыйпыл кылып чыгарып өлтүрүп кеткен. Ошондон бул жерде сүрөттөн көрүп карап турасыңар, эки кыз менен бала токойду аралап ойноп кетишкен дейт. Анан алар кечкурун эртең менен токойго кирип кеткен бойдон ойноп жүрүп кеч көгүм киргенде үйүнө келишсе, эмне болгон? Баардыгы өлгөн, боз үйлөр өрттөнгөн, жанагы бүт адамдарын кыйратып, малдарын баарын алып кетип, алыс жактан бир чаңды көрүшөт булар. Ошол чаңдын артынан кетип отуруп булар ошол бир тоону ашканда бир элге эмне болот? Туш болот. Булар билген эмес да, алар кыргыздардын душманы экенин. Анан ошондо баягы кыз менен баланын тиги душманы айтат да, кыргыздарда бир дагы кыргызча сүйлөгөн бир кичинекей бала дагы, бешиктеги бала дагы калбасын деп ушинткөн. Анан бул балдар жанагы жоокерлердин артынан жүрүп отуруп эмне кылат? Булар жанагы ошол жанагы кыргыздардын душманынын жерине барат. Ошентип анан булар кыргызча биздин курсагыбыз ачты деп ошол жерден кыргызча сүйлөгөндө, алардын жанагы
кыргыздардын душманынын ичине келип, кандайча биз кыргыздардын баарын кырып жойдук эле, бул кыз менен бала кайдан келди деп аябай каарданып ошол элдин ханы. Анан жана Майрык Чаар Жиз кемпирди эмне кылат? Чакырып келет. Майрык Чаар Жиз кемпир чакырып келет дагы, ногу эки баланы дейт, эмне кылгыла дейт? Жок кылгыла дейт. Мына ошондо Майрык Чаар Жиз кемпирден бугайны эмне кылды? Алып кеткен. Кээ күнү үйүр тобу менен бөөрүлөр кууду артынан. Кээ күнү жаа артынан мергенчилер кубалады артынан. Буга адамдын балдарын уурдап баратат. Карма, карма, карма деп айкырып жаа тартты мергендер. Бул адамдардан жакшылык жок балдарым. Бекем олтургула деп бугуне жебеге жеткирбей качты. Ошентип жүрүп отуруп, акыры бугуне балдарын ысык көлгө жеткирди. Туу чокудан карап туруп, көргөн көздөрүнө таң калышты. Тегеретте курчаган ак карлуу, алкак ала тоо, боор жапкан көркү, кооз чертокой, ортодо учуна көз жетпей, көк деңиз милтирейт. Бурул жал толкундары арылдаган шамалга бир четинен түрүлүп, бир четинен үркүп жатат. Көлдүн баш аягына көз жетпейт. Этегинен күн чыкса, төрүндө али таң ата элек. Тегеретте курчаган алактаган ала тоо чокусуна сан жеткиз. Ала тоонун аркасы мунарланган теңир тоо катарына сан жеткиз. Балдар мен жана айтып кеттим, ошентип Майрык Чаар Жиз кемпир балдарды жанагы кана колуңарды кармашкыла, мен силерди тирүүлөп өлтүрө албайм, мен силерди тирүүлөп жерге бере албайм, андан көрчү ушул зоодон ары түртсөм, силер эмнеге кетесиңер дейт. Силер балыкка жем болосуңар деп турганда, бугуне балдарды алып мынакей көлдү көздөй кетип аткан көрдүңөрбү? Буларды эмне кылды? Мына мергендер эмне кылышты, ошентип отуруп булар ысык көлгө келишти балдар. Анан бугуне мына мынтип сүйлөп атат. Мына ушул жер силерге мекен болот, деди мүйүздүү бугуне. Жер тилип, эгин эккиле, мал багып, балык уулагыла. Ошентип бейпил кеңчилик, бейкут тынчтыкта миң жыл өмүр сүргүлө. Учуңар узарып, урук тукумуңар көбөйсүн, алдыңарды бала ээлесин, аркаңарга мал тоосун, сүйлөстө тилге жатып, уксакка кулакка муукам, алыстан ала келген ине тилиңерди тукумуңар унутпасын. Ине тилинде эл жерин даңазалап ырдап жүрсүн. Кишиден кем болбогула, башка элге тең болгула. Мен силерге силердин тукумуңарга умай энемен сүйлөп. Бала менен кыз эгине кеп, анан ушинтип эл көбөйүп, бугу деген уруу чыгып, кыргыздар көбөйүп баштады. Эми балдар карагыла, уктуңар. Эми бул текстте көрдүңөрбү, бул Чыңгыз Айтматовдун мындайча Ак кеме повестинде бугунен жомогу болгон. Бул Ак кеме повестинде бала повестинде жанагы баланы билесиңер, айтасы, эгер кааласаңар балдар, Ак кеме, Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестиндеги кинофильм бар, көрсөңөр аябай кандай кызыктуу, мындай бир жакшы нерселерди өзүңөргө аласыңар деп ойлоймун, балдар. Чыгарма боюнча дагы өзүңөр бир жолу кинофильм көрүп койсоңор болот. Кааласаңар окуп койгула. Бүгүнкү мен жанагы бугуне Ак кеме повестиндеги Чыңгыз Айтматовдун бугуне жомогун жыйынтыктадым. Аябай кандай көрдүңөрбү? Кыргыздар кырылып кетпеш үчүн мына бугуне дагы эмне кылган экен? Жардам берген экен, балдар. Анда эмесе балдар, биздин убактыбыз аяктап келип атат. Аягына чыгып жетти. Ошол себептен бул жомокту жөн гана окуп койбошубуз керек, балдар. Ошол жомокко байланыштуу мен силерге үйгө тапшырма бергим келип жатат. Уккан текст боюнча өзүбүздүн оюбузду жазабыз. Ушул текст боюнча, бугуне жомогу боюнча өзүңөрдүн оюңарды жазып көргүлөчү. Кандай ойлойсуңар? Балким эгерде ошондо бугуне баланы алып келбей койгондо
койгондо, бала менен кызды алып келбей койгондо, кыргыздар жок болуп кетмек беле? Кандай ойлойсуңар? Ушул боюнча үй тапшырма берүү. Анда эмесе саламатта калгыла балдар. Бүгүнкү сабагыбыз бүттү.